Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, Кара Суу районунун тургундары, амансыздарбы? Биз бул чыгарылышта сиздерге ушул Кара Суу районунда жайгашкан, Кара Суу базарынын жанында жайгашкан сатыла турган магазин боюнча тааныштырабыз. Анда бул магазин Ош шаарынан Кара Суу базарын көздөй келгенде, Кара Суу базарына кире бериш жериндеги биринчи светофордон оң тарапка бурулуп, мына ушул жака өйдө тарапты көздөй келсеңиздер, мына ушул жерде сиздер көрүп турган Кара Суу базарынын жанында жаңы салынган Достук мечитин көрүп турасыздар. Сиздер ушул мечитке келгенде, ушул сатыла турган дүкөн ушул мечиттин негизги дарбазасынын жанында жайгашкан. Мына ушул кызыл сыртынан жыгачтын түсүндөй кылып боелгон магазинди көрүп турасыздар. Биз ушул сатыла турган магазин боюнча маалыматты толугу менен сиздерге жеткиребиз. Сиздер ориентирди жакшылап түшүнүп алыңыздар. Кара Суу базарына келгендеги биринчи светофордон өйдө тарапты көздөй жүрсөңүздөр, мына ушул жаңы салынган Достук мечити же болбосо ушул жерде медресе бар экен. Ушул мечиттин ичинде медресе дагы бар экен. Медреседе 50дөн ашуун бала илим алат экен. Анда биз ушул сатыла турган магазин менен таанышып баштайлы. Мына сиздер көрүп турган ушул мечиттин чоң дарбазасынын жанындагы сол тарабында жайгашкан ушул магазин. Бул магазиндин ээси менин жанында турат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ага? Жакшы, жакшы. Атыңыз ким? Атым Дауд. Дауд ага. Бул магазинди сатайын депсиз? Сатайын дедик, Өтө жакшы. Бул магазин ремонтун эмеле бүтүргөн окшойсуз? Ремонтуна бир 5-6 айдай болуп калды. 5-6 ай. Өтө жакшы. Өзүңүз иштетем деп салган окшойсуз? Өзүм иштетип берге. Исламский товарларды, продуктовый. Көп нерсе кылса болот. Исламский товарларды, байланыштуу сатыш керек болот. Шартка байланыштуу сатыш керек экен. Анда сиздер көрүп тургандай эле бул магазин 6га 5 болгон аянтчада салынган магазин. Айланасында мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, терезе менен капталган, сыртынан защитник темирлер сварка кылынып жасалган. Ал эми астында мына жагында сыртын обшивка кылып койсуз ага, тыныке менен жанакы. Тыныкеден коюлган анда. Өтө жакшы. Бул магазиндин жанында мына ушул ашкана дагы жайгашкан. Анда биз магазиндин ички ремонтун көрүп чыгайлы. Бисмилlah. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле 6га 5 болгон бул магазин. Магазиндин дубалындагы бардык ремонттору бүткөн. Мындайча айтканда ишти баштаганга даяр болуптур. Потологун мына ушундай тыныке менен, ак түстөгү тыныке менен жабып коюптур, жасап коюптур. Полный электромонтаж бүткөн ака. Электромонтаж бүткөн. Электромонтаж бүткөн. Газият отурган, иштетилип аткан эле жер да бу ерчи. Газият отурган, иштетилип аткан. Занеска коюла турган жерлер. Занеска коюла турган жерлерден бери бардыгы даяр экен да, ичинен. Бул айнектерин, терезелерини жыгачтан жасаткансызбы? Жыгачтан болгон. Жыгачтан болуптур, өзүнүн мындай крючоктору бар экен. Сиздер көрүп турасыздар. Жыгачтан жасалган, пластик каражатынан жасалган эмес. Өтө жакшы. Ички ремонтун дагы жакшы кылыптыр. Көчүп келип, содалганга даяр экен. Счетчик коюлганбы ака? Счетчиктин аркасында. Бул аркасында. Ошо аяктан зым тартылып келген, неге счетчик койсо эле болду, ону коюп коюш оңой. Зым тартып келген счетчик коюлса болду, бүтөт экен. Бул полкалар дагы кошо кетеби? Бул полкалар ушердики, бул алып чыгат. Алып чыгат экен, полкасы жок, ушул помещение, пустой помещение өзү сатылат экен. Эшигини өзүңүздөр көрүп тургандай жыгачтан 2 канаттуу кылып жасап коюптур. Ал эми сыртынан темир тор менен сырткы темир эшикти жасап койгон. Үстүн көрүп турасыздар, крышасын тыныке менен жабылган, боз түстөгү. Ал эми астында мындай өстүрмөлөрү дагы, бардык өстүрмөлөрү бүткөн. Бул жакта Достук жаңы салынган мечити. Ал эми бул магазиндин кошумчалап айта кетчү нерсе, бул магазиндин жанында ушул чоң мечит. Бул жерде
50'den ашуун бала илим алат экен, медресе дагы. Анан дагы Кара Суу базарынын жанында. Кара Суу базарында соода кылгандар ушул жерге мечитке киришет экен, а? Мен байкашым боюнча азыр көпчүлүк ушул жерден чыгып Кара Суу базарына карай кетти. Казият дагы бар. Бул Казияттын офиси. Казияттын офиси экен. Бул айлана чөйрөсүндө эч кандай магазин жок экен, а? Эч кандай магазин жок экен. Эгерде сиздер ушул жерди сатып алып магазин кылсаңыздар, соода жакшы болот деп ойлойм. 6га 5 болуп салыныптыр. Мечиттин жанында, бул жагында ашкана, ал эми бул жагында картошка базар деп койсок дагы болот экен. Оптон баада картошка базар. Картошкалар сатылат экен. Анын жанында контейнерлер эмне экен? Контейнерлер жакында дагы башка нерселер ачылат экен. Бул жагында садик бар экен. Устаканалар бар жанында, мындай май алмаштыруучу жерлер бар экен. Бул жагында строй материал, сантехнический материалдар сатылат экен. Автозапчастар бар экен, бирок магазин жок, продуктовый магазин жок экен. Анда биз сиздер менен ушул магазиндин ичин сыртын көрдүк. Ориентирди жакшылап түшүнүп алдыңыздар. Жанында магазин жок экенин көрдүңүздөр. Ал эми биз ушул чыгарылыштын аягында сиздерге баасын жана сатуучунун телефон номерин жарыялайбыз. Бул магазиндин ээси исламский товар сатам, продуктовый товар сатам деп ушул магазинди курдурган экен, шартка жараша сата турган болуп турат. Бул магазин даяр экен, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ориентирди дагы түшүнүп алдыңыздар. Баасын канча деп атасыз ага? 600 миң кеми бар деп атабыз. 600 миң сом кеми бар экен. Сатуучу магазин ээсинин телефон номери 551 менен 10 20 90, 776 менен 90 40 90 телефон номерлерине чалып ээси менен байланышыңыздар.